өкүл ата зарылбы? Өкүл ата болуш керекпи шариятыбызда? Өкүл ата деген бул зарыл эмес. Күбө зарыл. Эки эркек киши, же бир эркек, эки аял. Нике кылган молдоке зарыл. Же ошол эки эркек күбө деп атпайбызбы? Ошонун ордуна бирөөсү болуп, молдо өзү дагы катышса боло берет. Молдо дагы бир жигиттин досу, анан кыз жигит. Ушундай болсо да боло берет. Анан өкүл ата деген бул ошолорго бир баш көз болсун, бир кеңешин айтып турсун, турмушта тажрыйба көргөн жакшы нерселерин айтып турсун деп шайланат да. Алысыраак бир акылдуу, такыба, алым, же бир мындай бир мыкты адамдарды. Мурда ушундай бир максаттан коюлуп калган кыргыз калкы деле. Башка жакта жок бул нерсе. Анан азыркы күндө эмне болуп атат? Бирөө президент болсо, депутат болсо, аким болсо, чоң кызматка премьер болуп калса, мисалы үчүн, министр болуп калса, анын 50дөй өкүл баласы бар. Сизди өкүл кылабыз деп муну мактап жүрүп, 50дөй өкүл баласы жаралган да Кыргызстан боюнча, мисалы үчүн. Эми бул киши такка отурушу менен, креслого отурушу менен ошол 50 балага зыян болуп атат да. Айыл өкмөт болсо дагы ушуга байланып, тиги айылда өзүнүн өкүл баласын койду. Эмне зарыл ушинтип өкүл бала кылды? 50 бала жумушсуз калыш керекпи? Же жакшына жумуш иштеп аткан адам бир чиновник иштен кетсе, өкүл баласы деп ал дагы баш учуп кетиш керекпи жумуштан? Бул жок, көйгөй нерсе. А эмне үчүн өкүл бала коет? Өкүл ата шайлайт. Себеби ал бизнесмен болот, акчасы бар, абройлуу киши болот да. Анан кийин булар барып көндүрүп өкүл ата кылабыз дейт. Ал дагы сыймыктанып алат. Анан бул туулган күнүгө бирдеке алып барыш керек. Балалуу болсо алып бир велосипед алып келиш керек, аз дегендечи. Анан ушундай материалдык кызыкчылыктар бар да. Бирок саясатка аралашкандан кийин бул таптакыр өздөрүнүн башына таяк болуп тийип атат азыр. Көрөсүз, мен ушул нерсени катып айтып чыккан бир күн бул нерсе жоюлуп кетет. Өкүл ата деген нерсечи. Кереги жок нерсе мунун баары. Демек бул жөн эле ошол жаштардын бирөөгө подход эле болуп калат. Подход эле болуп калды азыр. Таптакыр функциясы бөлөк жака кетти. Бир орунга отуруу, бир колдоо, күтүү, ушуга окшогон подхалимдик нерсе. Ошондой эле болуп калды. Ал эми мурда ушундай бир деп айтышат, эми мен буга макул эмесмин. Макул болсом дагы болот. Эми ушул 2 жаш сурай албаган нерсени, ыңгайсыз нерселерди ошолордон сурап турсун деп. 2 жаш эмне үчүн чочун адамдан сураш керек? Өзүнүн ата-энесинен сурасын. Мешитте бар молдодон сурасын, илимдүүдөн сурасын, муфтийден сурасын. Эмне үчүн эми сөзсүз бирөөдү шайлап туруп өмүр бою ошодон сураш керек? Сонун нерсе экен. Алла ыраазы болсун.